Операция кылгандан кийин апамды анан кулагы оор угуп калат, анан сүйлөйт, бирок кээ бир кыйын сөздөрдү айта албай ушундай болуп калат да операциядан кийин. Мен биринчи класстарда окуп жүргөн кезде бир ырды ошондон үйрөнүп алдым да. Бирок менде акча каражат болсо мен башка факультетте окусам керек эле. Маселе жакшы ырдагандыкта эмес. Эгер маселе жакшы ырдагандыкта болгондо биздин ырдай албаган ырчылар популярдуу болмок эмес да. Бизге эмне тоскоолдук болуп атат? Кыргыз маданиятынын Эч нерсе тоскоолдук деңгээлге чыгышына. Анда эмне үчүн чыкпай атабыз? Чыккысы келбей аткандыр балким. Балким жол жобосун билбей атышат. Мен көзүмө жаш тегеренип, бирок күлүп турган учурларым көп болот. Мен мындай кичине эмерекмин, мындай эмоциональныйракмын. Ушун жашоом шашылыш эле болуп кетти ушу. Бирок ал пешенеге жазылган да. Менде 2 жолу случай болду. Бир тууган тайкем менен кечке сүйлөшүп отуруп мен кетсем өлүп калгам да. Мен 10 мүнөт нары бассам үзүлүп калып туруп кайра келипчемчи. Ушундай ал жөн эле сүйлөшүп отургам. Эч ооругам да эмес. Ушундай экен да жашоо. Ушундай экен. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Exclusive Live подкаст өзүнүн кезектеги чыгарылышын баштайт. Кызматыңыздарда мен Керемет Эргешбекова. Бүгүн дагы биздин эфирибизге чыгармачылык кыргыз шоу бизнесинин негизги көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири аранжировщик Өктөм Сапар уулу келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Саламатсыңарбы? Ассаламу алейкум урматтуу кыргыз элим, бизди көрүп аткандар. Барыңыздар менен амандашып турганыма кубанычтамын. Кандай келип алдыңыз? Пробка менен келдим. Араң жеттиңизби эшиктин пробкасынан? Кичине кечигип да келдим, кечирим сурайм. Эч нерсе эмес. Анда биз бүгүн подкастыбыз кенен эле болот, ошондуктан кененге сейри сүйлөшөлү. Чыгармачылык, жеке жашоо негизи эле ачылып беришиңизди. Проблемаларды айтып атсаңыз. Албетте болот. Кенен эле сүйлөшөлү эле, камераны байкабагандай болуп эле. Анан алгачкы суроом мындай болсун. Негизи эле музыка бул менин жолум деп эң алгач качан сезгенсиз? Анан ошол учурду азыр бир эске салып, саресеп салып өтсөңүз. Кененби? Кенен эле айта бериңиз ага. Иши кечкечен айтып атсам болду. Тамаша. Музыкага келип калганымдын себеби кызыктуу меники. Мындай башкача кээ бирөөлөр баягы атасы музыкант болуп, апасы же энеси, чоң аталары ырдап, ошолордун жолун жолдоп калышат эмеспи? Биздин үй бүлөдө музыка ушу бизден башталган. Бизден дегеним кандай? Мен бир тууган байкем бар эле, кайтыш болуп калган Ушул экөөбүздөн башталган да, бизге чейин музыкант болгон эмес да. Балким кошок кошкондор болушу мүмкүн, алар кошок деле чыгармачылыкка кирбей билбейм. Музыка мынтип келип калганбыз. Мен апам жалгыз кыз да. Анан бир директордун кызы болгон. Таятам директор болгон. Жалгыз кыз. Анан таятам менен тайным бир учурда ошо бир жака конокко кеткен эмне болгон. Апам жана кызамык деген оору менен ооруп калат. 5 жашында. Анан аны эч ким көрбөй жата берип, анан өтүшүп кетип, кулагы укпай, сүйлөй албай калабы, ушундай болот да. Анан кийин кечигип көрүп калышат. Анан аны операция кылыш керек болуп, Кыргызстандан эмес, башка өлкөдөн операция кылдырат. Таятамдар бул 50-жылдардын тегерегинде да. 50 менен 60-жылдардын ортосунда. Союз учуру деп коелучу. Анан операция кылгандан кийин апамды, анан кулагы оор угуп калат, анан сүйлөйт, бирок кээ бир кыйын сөздөрдү айта албай ушундай болуп калат да операциядан кийин. Анан аны кулагы уксун, мындай тилдери, мындай кээ бир ырларды ырдап өртсүн деп, мындай кичинекей мончолук пианино сатып алып берип коюшат апама. Ал пианинону апам кармаган эле жок окшойт. Мен биринчи класстарда окуп жүргөн кезде бир ырды ошондон үйрөнүп алдым да. Аял түн түсүн дегенчи. Үйдө турган да, ал өмүр бою эле турган, шифонер үстүндө. Анан ар дайым алып тырыңдатып ойночубуз. Анан ошо бир учурда ошону издеп таап калдым да. Биринчи класста окусам керек эле ошону. Анан айттым го, бир тууган акем кайтыш болуп калды. Ал учурда ал менден 5 жаш улуу болчу да, ал значит 5-6 класста окуган. Аны чакырып келип ага мактанганча ага үйрөттүм. Экөөбүз ошол ырды үйрөндүк. Анан ал сүйүнүп, аны пианинону көтөрүп алып кетип калды. Себеби ал башка үйдө жашачу, чоң атам менен чоң энебиздин колунда жашачу. Биз атам менен апам үйүбүздүн ортолугу бир 500 метр деп коечу. Ал көтөрүп кетти дагы, музыкант кишилердин үйүнө барып, дастаркон деген ырды үйрөнүп келип ал мага үйрөттү.
Мен биринчи ага үйрөттүм, ал да үйрөнүп келди, ал мага үйрөттү. Ошентип бирден ырда кошуп жүрүп, ошол пианино менен биз музыкант болуп кеттик да. Кандай музыкант болгондо мектепти окуп жүрүп, акем менден 5-6 жаш чоң болсо, ошо акыркы бүтөр жылдары ал мектептеги музыкалык инструменттерди ал өздөштүрүп, майрамдарды ал Yamaha деп коет го, жана ошолорду чертип калдым да. Анан ал бүтүп кеткенден кийин мага калды мектептеги ошол инструменттерди мен чертип жүрүп калдым. Анан биздин мектепте окуган, мектепти бүтүп аткан кездерибиз баягы кыйынчылык учурга туш келип калган да. Ошо 90 жылдардын жарымынан кийин аяк ченинде. Биз эле эмес, эми элдин баары эле кыйналган учур болчу. Анан бир жакшы престиждүү бир окууга тапшырайын десең, ал учурда коррупция дагы потолок учуру. Акчаны бербесең окууга өтпөйсүң деген заман эле да. Аны элдин баары билет эле, мугалимдер деле, адамдар деле билет, аны чоңдор деле билет эле. Ал коррупция менен эч ким иши деле жок болгон эмеспи. Эмнегедир ошондой болчу. Анан акча берип окууга өтө турган акча жок болчу бизде. Биздин үйдө көпчүлүк болгонбуз. Анан бирок мектепте жакшы окугам мен. Мени мугалимдер ушу башка бир кесипти аркалап бир кетет деп ойлошкон бир. Мен таятам көп айтып жүрдү, юрфакты окуп сен мындай билим жакшы окудуң, жөндөмүң да жакшы ушундай деп. Анан болгону жана акча каражат жок болуп, андай окуулар окуй албагандыктан, анан окубай да калбайын деп туруп, мен ошо музыкалык факультетке өзүмдүн күчүм менен тапшырып өтүп, ошол музыка сферасында билимимди жогорулаттым, ошо жогорку окуу жайда. Ошодон ары андан ары музыкага аралашып кеттиңиз. Демек ошондо сиздин айтышыңызга караганда мындай аргасыздан келип тандаган кесип болуп калдыбы, кандай болуп калды? Бирок менде акча каражат болсо, мен башка факультетке окутсам керек эле. Себеби үйдөгүлөрдүн баары каршы болгон, мен тапшырып. Мен анан музыкалык факультетке тапшырганымда дагы мен үйдөгүлөргө, тууган урукка эч кимге айтпай барып тапшыргам. А вдруг мен өтпөй калсамчы деген менде оюм бар эле да. Себеби акча каражат ушундай тартыш учуру, бай кедей болуп бөлүнүп турган учур. Мен кокус өтпөй калсам, анан үйдөгүлөргө унчукпай эле коем дагы, өзүм мал кайтарып, талаадагы жумуштарымды кылып жүрө берем деген ой менен барып тапшырып өтүп келгем дагы. Өтүп мен өткөндө дагы 2-курстан кабыл алынганмын сразу дароо эле. Анан үйдөгүлөргө келип мактанып өттүм десем, анан баары каршы болгон. Музыкалык билим эмне кыласың музыкант болуп? Ал учурда музыкант деген адам укканда, ал обязательно арак ичет деген ой бар эле да. Ал учурлардачы. Себеби арактагы дефицит дагы. Ошол арак таап келмейинче ырдабайм деген музыканттар болгон экен да ошол учурдачы. Мен да ошенткен, анан эмне кыласың эми, алыптын бүтүп келип, ушул арак ичип алып туруп ар жерде тойлордо жүрөсүңбү деп каршы болушкан. Артисттерге болгон көз караш башкача болгон ошол учурда. Жок, мындай аны ар кайсы мындай кесипти ар кандай колдонсо болот, туура жакка колдонсо болот, туура эмес жакка колдонсо болот. Эми кесип деле эмес, любой буюмду деле ошондой го. Ошентип анан мейли эми өзүң күчүң менен өткөн экенсиң, окуп көр деди. Анан окуп, мен 2-курстан кабыл алгандыктан кичине кыйналдым окууданчы. Анан окубай койсомбу деген да ойлор болду. Бирок өзүмдүн күчүм менен тапшырып өтүп алгандыктан үйдөгүлөргө уят болуп калбайын деген уят намыстын күчү менен окуп бүттүм да. Бирок эми бул негизинен алып караганда бул Кудайдын буйругу негизи. Тагдыр деп жоруп койсок болот экен, Анан ушул музыка дүйнөсүнө жаңы аралашып келатканда сиз мүмкүн өзүңүзгө өзүңүз ишенбей турган убакта айтып атпайсызбы, таштап салгым келген дегенде, ушул учурда сизге ким ишенип, ким колдоо көрсөткөн? Бир Кудай. Себеби мен окуп делечи кыйратып, университеттен бир нерсе үйрөнгөн жокмун, мен ачык эле айтып коеюн. Мен болгону көчөдө жашаганды үйрөндүм. Себеби мен 16 жашта 11-классты бүткөм. 16 жашта. Анан мен ата-эне же бир туугандар, бирөөлөр же бир чоңураак бирөөлөр окууга алып барып тапшыртат го, мен өзүм баргам да. Мен еще Ошто окуганмын. Ошо мен окуган окуу жайга деле эмес, мен Ошко өмүрүмдө биринчи жолу келип, ошондо өзүм 16 жашта элем. Бирөөлөрдөн сурап, ал учурда ушундайбы же эми бул деле буйрук дечи, бирок сурап барып таап ошол окуу жайды документ тапшырып, мен ойлогом документ тапшырып сразу экзамендерди тапшырып өтүп деле кете берем дечи. Ал бир күн барып документ тапшырат экенсиң, ал 15 күндөн кийин экзаменге келет экен. 15 күндөн кийин экзаменге келип эле тапшырып кетип калам десем, экзамен 3-4 күн болот экен. Ошентип жүрүп өзүм эле келгем. Эч ким алып келген эмес. Мен каякта окуганымды үйдөгүлөр билбейт эле болчу даже. Анан атам болгону ал учурда ошол баягы телефон жок эле да.
бир жактарга баягы коммерция кылып кеткен заман болчу да. Бир жерлерге Бишкекке келип коммерция кылып келсе, бир 6 ай, 7 айда бир барат эле да. Эми ал атам эле эмес, бардык эле адамдар ошондой болчу негизи. Ошол учурда жок болчу да мен келгендечи. Балким алып келмек. Апам болсо үйдөгү башка эже карындаштарым, мир туугандарым менен алек, анан ал эжелерим болсо өзү менен өзү ушундай негедир тагдыр Кудайдын жазганы ушундай болгон экен. Бирок мени ушинтип тарбиялап келиптир да, көрсөтчү, анан өзүмдү өзүм адам кылып, кимдир бирөө себепчи эмес демекчимин го, эми Алла Таала өзү болду. Сонун анан сиздин чыгармачылыгыңыздагы эң ийгиликтүү ырыңыз кайсыл? Анан ошондой эле ырдын өмүрү эмне менен өлчөнөт деп ойлойсуз? Кайсыл бир чыгармалар кайсыл бир убакытта чейин жашайт эмеспи? Биринчи суроо кандай эле? Кайсылыр? Сизде популярдуу болгон ыр. Мен өзү ырчылыкка кийин келдим. Мен аранжировка жаатында жүрдүм башында. Ошо окуп, музыкалык окуу жайда окуп жүргөндө дагы мен ырдаганга караганда ошо Ямаха черткенге көбүрөөк кызыкчумун да. Анан мектепте деле ошондой болчу. Мероприятиялерди өтөрдө ошону өткөзүш керек десе, мен өзүм эле ырдап өткөзбөйт элем дагы, ырдай тургандарды ошо сабактан бошотуп мен аларга чертип берип, ошолорду ырдап туткан мага жакшыраак эле да. Мындай кызыктуу эле же. Анан ошон үчүн кийин аранжировка жагына ыктап кеттим. Мен аранжировка жазып жүрүп ырчыларга, мен 7-8 жыл аранжировка жазгандан кийин анан ырдап калдым. Ырдаганда дагы бирөөгө обону менен даяр ыр кылып берип атам да. Ал обон дагы меники, сөзү меники эмес. Анан аранжировкаларын баарын жазып, анан ал обонду мен ага угузуш үчүн мен аны ырдап, аны түшүндүрүшүм керек да. Анан өзүм ырдап койдум. Ырдап, анан мондай ыр деп угузгангачы ырдап коюп, анан ал ырга аябай аракет кылгам. Өтөчү ошого жагып кетсин депчи. Ага жакпай калыппайбы? 3-4 күндө жаздым, анан ага жакпады. Анан башка бирөөлөр келгенде ушундай жаздым эле, буга бирөөгө берсем жакпады десем, сен өзүң сонун эле ырдап турбайсың, өзүң эле ырдап кетирип койбойсуң деп калды. Ошентип көрсөмбү деп, анан үн атайын башкадан жазып, Жолдор башка деген чыгарма болчу. Аттең арман деген. Эң биринчи дебют чыгарма. Радиолорго берсем ошол жакшы кетип калган да, мындай эл жакшы кабыл алып, ошол мындай кайра мындай ырдагың келтире берген ошол мотивация болуп кеткен турбайбы? Анан кийин эле көп өтпөй актриса деген ыр жаздым. Анан ошолдон башталып кетти, ошол 2 ырдан. Эч кимге теңебейм деген ыр жаздым. Көп ырлар жаздык. Анан ошол Сен деген ырым болчу. Ошолор биринин артынан бирин тартып кетти да, анан ошо аралашып кеттим ырчылыкка. Анан азыр көпчүлүк жөнөкөй адамдар мени ырчы катары эле билет. Кайсыл ырыңыз менен таанышат көбүнчө? Актриса деген ырым менен көп таанышат. Эч кимге теңебейм деген ырым менен көп таанышат. Ар кимки ар кандай. Азыр Кусалык деген ырым менен таанышат экен акыркы көбүнчө жаштар. Ошол анан ырдын жанагы канчалык жашашын биз билбейбиз. Балким мен бир ырым бар эле да, ошол Кусалык деп азыр айтып атпайбынбы, жаштар азыркы учурда жакшыраак болуптур деп. Ал ыр 2011-12 жылы жазылган негизичи. Ырдалган, анан ал учурда эч ким деле анча маани бербеди, эмне болду, көп деле адам укпады. Былтыры ошол ыр эме болуп кетти да, миллиондон ашып терип кетти да. Ошол кайра ырдалып, азыр былтыры, азыр Өктөм Сапарұлы интернетке жазсаңар, биринчи ошол ыр чыгып калды негедир. Ал 15 жыл мурунку ыр. Негизи, бирок ушундай экен, эч ким билбейт экен. Ал ырдын качан чыгышы деле угармандан анан тагдырдан болот деген экен да. Ырдын өзүнүн дагы тагдыры бар да. Анан сиздин ушул чыгармачылыгыңызда ырларыңызды угуп, менин жашоом өзгөрдү деген бирөө жарым болгонбу сиздин ырларыңыз? Кимдир бирөөнүн жашоосун өзгөрткөн же таасир эткен учурлар угуп калгансызбы өзүңүздүн мүмкүн көрөрмандарыңыздан? Мен эми уксам да унутуп калдым окшойт, бирок андай учурлар көп болот. Аны кээде айтып турушат, кээде андай учурлар көп болуп кеткендиктен унутуп кетесиң, ушундай. Бирок болот, андай учурлар бар. Анан болгону эми жакшы жакка таасирленип, жакшы жакка өзгөрсө, жакшы жакка себепчи болуп берсе деген эле үмүт бар бизде. Анан ырчылыкты болбойт деп коюшат го кээде. Ушул эмнеге болбойт? Ушудан да, мисалы үчүн бир ырыңдан таасирленип бир адамдар жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн, же болбосо өзүң звездасың, сен бирөө сендей болом деп өсүп келаткан жаштар сени көрүп жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн, же жакшы жолго түшүп кетиши мүмкүн. Ушундай себептери бар да, ошон үчүн болгон, бирок азыр эсиңизде жок, бар андайлар учурлар. О, эстеп көрбөйсүзбү мүмкүн бир окуяны? Ал биздин ырдан таасирленип
жакшы жолго түшкөндөр бар. Санан анан кээ бир ырлар адамдын өмүрүнө окшош болот деп айтат экен да. Анан сиздин өмүрүңүз кайсыл ырдын маанайына окшош деп ойлойсуз? Мен мындай орусча самовнушение деп коет да, самовнушение деген. Кээ бирде бир нерсени ойлонсоң өзүң ошондой болуп атканын сезиле бересиң да. Анан мен деле ушул сөздү көп угам. Ырдын кандай ырдасаң ошол ырдын маанисине жараша же клип тартсаң ошого жараша тагдырың ошентип буруп кетет деген учурларды көп эле угуп жүрөм. Анан анча мынча мындай сомненияда кылып жүрөм өзүм. Бирок мен өзүмдүн ырларымды өзүмдүн тагдырыма окшотпогонго мен аракет кылам. Анан мындай маани деле бербейм да. Окшошуп атабы, окшош. Кээ бирөөлөр ушул ойдо туруп алат го, ошону тегеренип. Менде андай жок. Бир эле музыка боюнча, менде өзүмдүн бир характерим бар. Бир иш жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы ал болду, ал артта калып кетти. Мен аны кайра кайт. Неге мындай болуп калды? Беринтип койдумбу? Же ошол жерде тегеренип тура берген адатым жок менин. Жаман окуя болсо дагы, жакшы окуя болсо дагы өттү, болду. Мен кайрылбайм да, кете берем. Анан ошон үчүн жана клиптеги мен ырлардагы болгон окуялар менин тагдырыма байланганбы, байланган эместерин билбейм ошон үчүн мен. Себеби мен андай бир бул значит менин окуям ушундай болуп калыптыр деп ойлонгонго менде убакыт жок да. Анан аранжировка менен дагы көп жылдан бери алектенесиз. Негизги жумушуңуз катары ушуну эсептейсиз, аранжировканы. Анан өзүңүз жазган ырдан дагы башка бирөөгө жазып бергенде укмуш бир эл оозуна алынып кеткен учурлар болот да, ошондой ырларыңыз барбы? Анан ошол учурда аттиң, ушул ырды өзүм ырдасам эмне болмок эле деп ойлонуп каласызбы? Бул анча мынча ырчылар ушинтип ойлонот. Бул өзү дагы ырдайт. Мен барып ыр жаздырсам барбыр өзүнүкүндөй кылып жазбайт деп ойлошот да. Менде андай жок. Мисалы үчүн ырды деле алдын ала кайсыл ыр популярный болушунун, кайсыл ыр хит болуп кетишин биз билбейбиз. Эч ким билбейт аны. Мисалы үчүн менде мындай учурлар көп болгон. Мисалы үчүн аранжировканын бир өзүнүн баасы бар да, определенный. Анан ырчылар келип туруп, ошонун бааны төлөп, анын үстүнөн дагы акча берет. 2 эсе кылып төлөгөндөр бар да. Ушул ырды канча убакыт кетсе дагы шаштырбайм. Акчаңды 2 эсе төлөп бердим. Ушул ыр хит болсун деп кеткендер толтура. Бирок бири да хит болбой калгандар бар. Кээде мен өзүмдүн аранжировка жазган рекордум бар да, мисалы үчүн бир ырды канча убакытта эң бат жазганымды 45 мүнөттө жазган ыр бар да бир. Кээде ошентип 1 саат, 2 саат эле жазылган ырлар жөн эле мындай бир эле ырдап койгонго болот дегендер ойбой эле жазгандар хит болуп дагы деле ырдап жүргөндөр бар да, ошондойлор. Кээде жөн эле бекер эле жазып берип койгондор. Мен мону ырдап жүрө берсин дегендер хит болуп кеткендер көп. Көп акча алып жакшылап жазсаң хит болбой калгандар андан көп. Ошон үчүн ырды алдын ала билбейбиз. Ошон үчүн мен өзүмдүн ырдап аткан ырларымды дагы мен алдын ала билбейм. Кимдир бирөөгө ыр жазып атсам аны дагы алдын ала билбейм хит болорун. Ошон үчүн баардыгын жакшы деңгээлде жазганга аракет кылам максимально. Анан ошо жазган ырларыңыз менен элге эмне бергиңиз келет? Ошондой эле сиздин ырларыңыз башкалардыкынан эмнеси менен өзгөчөлөнөт, айырмаланат? Эми ырчылар бардык эле ырчылардын бири биринен айырмаланып турган нерсеси бул үнүнүн тембри да. Мисалы үчүн Бекборбиев ырдап атса, Бекборбиев ырдап атат деп элдин баары билет. Ал өзгөчөлүк ошондо. Анын үнүн угуп эле тааныгандыкта да. Анан ал башкача стилде ырдайт, анан мунуку деген деле болбойт. Ал ырчы ар бир кандай стилде ырдай берет. Бекборбиевдин ырын мисалы Бекборбиев болгон үчүн уккандар да. Анын үнүн любой эле адам мисалы үчүн Бекборбиев ырдап атса, Бекборбиев ырдап атат тааныйт да. Үнүн тембринде да. Меники деле ушундай, мен өзүм үнүм бар. Анан кийин ушул мен үнүмөн эле тааныгандар бар. Сразу. Анан стилдер бар да. Кээ бир стилдер деле бар, бирок стиль ал мисалы үчүн мен ар кандай любой стилде рэп деле ырдай алам. Ар кандай жанрда ырдай алам. Болгону мени кандай тааныйт, мен үнүмөн таанышышы мүмкүн да башка. Сонун. Анан сиз деген өзүңүз текст жазбайсыз, Жок. Ки жазган. Аракет кылсам жазам, бирок убакыт жетпей калат. Анан сизге даяр текст алып келип берип аранжировка жаздырышабы же биринчи сиз даярдап бергенден кийин анан экөө тең болот? Кээде биринчи обон жазам дагы, анан аранжировка жазып, анан ошого текст жазышат. Кээде текст көтөрүп келишет, мына обон жазыш керек, анан аранжировка жазыш керек. Мындай да болот. Анан ошентип текст көтөрүп келгенде өзүңүз дагы ошол ырдын жаратуучусу болосуз да, анан ошол ырдын түпкү маанисин түшүнбөй калып дагы жазган учурлар болобу? Жок. Эми баягы ырдын түпкү маанисин түшүнбөй калган учурларым болгон эмес. Себеби
баягы ырды мен жаман тексттерге деле уун жазып алышым мүмкүн да, ошон үчүн анын мен маанисине сөзсүз карайм. Өзүңүз мисалы текст жакпаса кабыл албай коюшуңуз Айтып түшүндүрүп айтам, болбойт экен бул элечи. Бунун баары жөн эле акчаң расход болуп кетпейт, эч жакка болбойт деп эле токтотуп койгон. Анан азыркы учурда сиздин эми ыр жазып аткандан кийин көптөгөн ырчылар сизге келип жаздырат, кимдин чыныгы үнү кандай экенин билесиз. Анан үстүртөдөн эле айтып өтсөңүз болот, болжолдуу түрдө кыргыз эстрадасынын канча пайызы чыныгы таланттуу, мукам үнгө ээ ырчылар, канчасы жөн эле ошол техниканын күчү Азыр менен жүрөт? мен мындай элдердин, силердин баардык оюңар боюнча мен мына ырчы ырдай алат, мына ырчылар ырдай албайт деп айтпай эле коюңуз. Жок, ушинтип айтышым керек да. Элдер деле ушул суроолорду күтөт негизичи. Ушул суроолорго жооп. Менин жообум мындай да. Ырчы болуш үчүн эң негизгиси бул үн эмес. Маселе жакшы ырдагандыкта эмес ырчы болуш үчүн. Ушуну билесиңерби? Эмгектеби? Эмгекте да эмес. Эмгек сөзсүз керек, ал любой нерсеге эмгек керек болот. Маселе жакшы ырдагандыкта эмес. Эгер маселе жакшы ырдагандыкта болгондо биздин ырдай албаган ырчылар популярдуу болмок эмес да. Ошол эле учурда жакшы ырдаган, өтө жогорку деңгээлде ырдаган ырчыларыбыз бизде толуп атат. Алар популярный эмес. Вот ошон үчүн маселе жакшы ырдагандыкта эмес да. Ырды туура тандай билгендикте. Мисалы үчүн бизде үнү мончалык эле ырчылар бар. Кичинекей диапазону мындай болот ырдаган. Ошол үнүнө жараша ырды таап алган да. Бизде мисалы үчүн саунд продюсер деген кесип жок да. Башка өнүккөн өлкөлөрдө ошондой саунд продюсер деген кесип бар да. Ал саунд продюсер эмне кылат? Ошол сенин диапазонуң канчалык үнү, ошого жараша өзү обон сочинять этип, өзү обон жаратып, ырдатып, мындай ырдатып көрөт. Жарашкан болсо кийимин ошого даярдайт. Турган турпатын ошого жараша, мисалы үчүн ырдаган ырың үнүңө, өзүң турган турпатыңа, келбетиңе, кийимиңе бар дал келсе, ошол популярный болот. Ал үнүң сен мондайбы же кичинекей унчалайбы, ал не обязательно. Ошон үчүн бизде ырдай албаган популярный ырчылар бар. Эми бизде эле эмес, бул дүйнөлүк практикада көп. Дүйнөдө бар, дүйнө жүзү боюнча. Ырдай албаган эле ырчылар бар. Ал өзүнө жарашкан ырды таап алган, ошол даң деп атып кеткен бир учурда. Болду. Калган ырлар ошонун тегерегинде жүрө берет. Мисалы үчүн бир эле визитный карточка болсо, ошол бир 5-6 жылга чейин бага берет сен. Бирок ошону табыштын өзү кыйын да. Ошон үчүн жакшы ырдаган ырчылар деле көп. Ал өзүнө жарашкан ырды таба албай жүрөт, популярный эмес. Анан конкурска катышкан, мисалы үчүн бизде карапайым элдердин ою боюнча карапайым адам катары мындай жооп берип коеюнчу мындай. Ырчылар эмнеге конкурска баары катышпайт дей беришет да. Фестивалдарга неге барып Кыргызстан желегин желбиретиш керек дей берет го. Бул ырдын чылын баары катыша бербейт ага. Өзү ошол конкурска ылайыктуу болгон ырчылар бар өзү. Үндөрү бар да, диапазону кең. Анан жалаң эле ошондой адамдар ырчы болуш керек деген понятие дагы болбош керек. Кой аксагы менен миң деп коет го. Бизде баягы мындай ырдай албагандар деле болуш керек. Эгер жакшы ырдай албаган адам болбосо, жакшы ырдаган адамды аныкташ кыйын болуп калат. Иши кылып. Эл өзү тараза элсинче өзү тараза ала алат дейсиз. Анан сиздин оюңуз боюнча азыркы кыргыз эстрадасынын абалы кандай баалайсыз? Кыргыз эстрадасынын абалы жылдан жылга оңолуп келет. Азыр жакшы абалда. Азыр мисалы үчүн мурда ошол жаңы аранжировкага аралашышым керек. Мен аранжировщик болушум керек. Мен ушул студияга аралашыш керек. Студент кезинде деп коеюнчу, жөн эле грубо айткандачы. Биз кошуна эле мына Өзбекстан, Казакстан жаныбызда кошуналардан 20-30 жылга артта болчубуз. Именно ушу биздин шоу бизнестин сферасы. Азыр алар менен бирдейбиз. Значит, өнүгүп атабыз да. Азыр алар менен бирдей болмоктон бир учурда биз казактын ырчылары, белгилүү ырчылар жалаң биздин ырларды ырдап калган. Азыр андай болбой калды. Ал деген сөз биз өнүгүп атабыз деген сөз да. Азыр мамлекет деле жакшы жеткиликтүү деңгээлде эле көңүл бөлүп атат. Азыр негизи иштесең жыласың да. Иштесең, результат көрсөтсөң жылыш болот. Анан иштеш керек эле деп жүрө бересиң, ушундай. Маданият тармагында өнүгүү мисалы ар тараптуу жүрүп аткандай, ошол эле рэп жанры. Мурунтан эле ушундай. Рэп жанр мурунтан эле бар. Попсовый болгону азыр тойго ырдагандар көбөйүп кетти. Бирок ал деле жакшы эле көрүнүш берсе,
бир нары бар, бир бери бар, ушундай бир өйдө бир ылдый болуп кетет. Анан кандай ойлойсуз? Негизи азыр интернеттин заманы, дүйнөлүк бир аренага чыгууга мүмкүнчүлүк бар деп айтышат да. Бизге эмне тоскоолдук болуп атат кыргыз маданиятынын Эч нерсе дүйнөлүк тоскоолдук. деңгээлге чыгышына? Анда эмне үчүн чыкпай атабыз? Чыккысы келбей аткандыр балким. Балким жол жобосун билбей атышат. Бизде дүйнөлүк деңгээлге чыгып азыр ысык көлдөн бир балам айтып атышат. Мен тааныбай атам. Мен же соц тармактарда көп карабай атамбы. Грэммилерге чейин барып калды уже деп атат. Бизде Италияда ырдап жүргөн оперный ырчыбыз бар, Жеңиш деген. Көп бизде дүйнөлүк деңгээл. Мына азыр «Ну-ка все вместе» дегенби, ушул орустардын бир передачасына биздин барган эле ырчы популяр, жакшы результат көрсөтүп коюп. Эми өздөрү аракет кылып. Бизде көп эле, мисалы үчүн, көп болгону Америкага барыш үчүн бир топтоо документ керек, тияка барыш үчүн мынча документ керек деген. Бизде эми ал үчүн мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүш керек. Ал мамлекет бир ырчыны даярдап ушака көрсөтүш керек, апарыш керек, министерстводон бирөө бөлүнүш керек, ага караш керек да ушундай. Ал эми международный конкурстар болсо да, дүйнөлүк деңгээлге хит болуп кетиш үчүн биз англисче жакшы сүйлөшүбүз керек. Дибиллионс деген биздин ошол жарым ырчы балдар болчу, Джонилер, Асколор. Ошолор дүйнөнү дүңүрөтпөдү муну. Болот, ал иштеш керек да, жөн эле болду. Өздөрүндө эле каалоо жок деген таянакпы? Эң туура. Адам өзүнүн каалоо болсо, анан мактаты болсо, каерге чейин барам деген. Ошого аракет болсо, Кудай карап турбайт. А сиз ошого аракеттенесизби? Дүйнөлүк деңгээлгеби? Ооба. Мен дүйнөлүк деңгээл эмес, мен өзү Кыргызстандын ичиндеги деңгээлге эле жетишпей зорго жүрөм. Мен негизинен аранжировка жазгандыктан студияда күнүм өтөт. Анан мен башка мамлекеттерге чакыруулар өтө көп болгон мага. Өтө мен мындай башыма мээме сыйбаган акчаларды предлагать этип чакыргандар болгон. Анан үйдө мен ата энем бар бул жакта, анан алар менен кеңешсем, акчанын аркасынан каяка чейин кууп барар экенсиң дегенде, анан бул токтоп койгом. Анан өзүңүз жазып алып, бирок эч кимге көрсөтө албаган, көмүскөдө калган чыгармаларыңыз барбы? Бар, болтура андайлар. Көппү? Көрсөтөйүн деп көрсөтө албай жүргөн, убактым болбой жүргөндөр да бар. Аны көрсөтөм бир күн. Бирок 2022 жылдары жазылган ырларым бар, 21 жылдары. Даяр, бүт болгон мындай туура таратыштага керек да негизи. Мисалы үчүн Ошону өзүңүз тандап ырчыларга сунуштайсызбы? Жок, мен өзүм эле ырдаган ырлар барчы. Ырчыларга сунуштаганда мен бирөөнү чакырып алып мына ырда деп сунуштабайм мен. Эч качан андай болгон эмес менде. Мисалы үчүн бир ырчы келип туруп, байке мондой сыяктуу бир ыр керек болуп атат, же бир конкурска катыша турган, же тойго ырдай турган деп бир направлениясын айтса, анан мындайбы деп мен көрсөтүп көрөм, анан ушундай десе анан жазып берем аны. Анан бир мындайры бар эле деп туруп эч сунуштабайм. Анан айтышат эмеспи, мындай сырттан караган адамга ырчылардын жашоосу бир укмуш эле көрүнөт да. Анан ушул жылдыз болуунун кемчиликтерин айтып өтсөңүз. Кемчиликтери? Кемчилик кимдир бирөөгө кемчилик, кимдир бирөөгө ал плюс жак болушу мүмкүн да. Кемчилиги эң жөнөкөй, мен өзүмдүн башымдан өткөн окуяларды айтып берейинби? Машина базарга машина сатайын деп барсаң, жөн эле да. Машина бир машинаны алып өмүр бою айдап жүрбөйсүң да. Кээде сатыш керек болуп калат. Барсаң, машинаңды сурабай эле өзүң сурап тура берген жерлер бар, кетчики. Анан Анжелика каякта жүрөт, анан Нурлан насип эмне болду деп. Өзүң эмне көрүнбөйсүң анан деп. Кечке ошентип сүйлөшүп отуруп эле келишиң керек болот да. Мындай адамдар көп жүргөн жерде жүрө албайсың да. Анан өзүң чөйрөң болсо, өзүң тааныштарың болсо жүрө бересиң. Анан мен өзүм айылымда барып кенен жүрө берем. Бирок кээде ушундай эмелер болот. Анан жөнөкөй бир жерден арзаныраак жерге барып туруп, мына жерде арзан экен деп туруп кирсең, мына арзан жерде эмне кылып жүрөт деп дагы сөз кылышат ушундай да. Ошондой жактары бар, бирок эркиндигиңиз чектелип калгандай. Эркиндик чектелип калат, бирок дордой базарга бара албайсың да. Эми барсаң болот, барып деле жүрүшөт. Мен эле барып жүрөм. Болгону баягы эме жаратат да, мындай ыңгайсыздык жаратышат да. Видеого тартышат же. Ага деле карабай эле жүрөм. Мен мал базарларга деле барып жүрөм мен өзүмчү. Бирок элдер сүрөткө тартат, видео тартат, неудобный суроолор берет, бирок жооп берип жүрө берем мен. Ошол жагы бар да, бирок жакшы жактары деле көп.
Байланышы кайсыл жакка кирсеңиз дагы сый көрсөтүп, урматтап турушабы? Тааныса. Мхм. Тааныбаса, мени тааныңар деп тиле кереги кажети жок. Мм. Бар андайлар деле бар. Мен кээ бир анча мынча кесиптештерди көргөм, гаи тосуп. Мени ушундай ырчымын. Же тиги гаи тааныбайт анын. Кана клиптерин көрсөтсө экөө. Менде деле болот, мисалы үчүн анча мынча гаи тосуп тааныбай калат. Жөн эле жаракан жөнөкөй эле жаран катары. Штраф болсо штраф жаздырып же кандай кээде таанып туруп атайын мындай эме кылгандар да бар. Таанып туруп атайын неудобство жараткандар да бар да. Анан аларга деле туура түшүнүп кете берем. Мен да, башка бирөөлөр ар ким ар кандай. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп атасыз. Анан кээде чыгармачылыктан тажап калган учурлар болобу? Мүмкүн эмнеге бул кесипке келдим, мүмкүн ушуну жентип ташым керек эле деп ойлонуп каласызбы? Же андай боло элекпизби? Чыгармачылыкка жакшы киришкен адам чыгармачылыкты түшүнүп, жакшы мындай казанында кайнаган жакшы адам таштап кете албайт аны. Аяктан чыгып кете албайт. Анан бир тийип бир качып жүргөндөр таштап койсо таштап коюлат. Меники кыйыныраак. Мен башка кесипке өтсөм деле ушу чыгармачылыгым калбайт го дейм. Сизде ээрчип жүрө береби? Мен аранжировка жазам го. Анан обон жазам. Мен композиторский дагы жумуштарым бар анча мынча. Мен айылга барып эле бир жума жүрүп калсамчы, музыка жок. Кадимкидей издеп калам да, студия издеп калам да. Башка бирөөнүн студиясына да кире калып бир нерсе жаза калайын деп калам да. Анан билбейм, бир жакынкы ортодо таштап коюш. Таштабай деле туура мындай жүрө берсе болот, мындай туура колдонуп да. Анан сахнада өзүңүздүн эмоцияңызды жашырып, баары бир элдин көзүнө күлүп жайнап жүрүшүңүз керек да. Ошондой учурлар негизи көп болобу? Көп болот. Мен көзүмө жаш тегеренип, бирок күлүп турган учурларым көп болот. Мен мындай кичине эмерекмин, мындай эмоциональныйраакмын. Баягындай ата-энелер баягындай бир учурлар болот го, ушундай трогательный момент түзүлө тие берет. Тырс элечи. Жашырып коем, көп болот андай. Мен өзүм концертимде апам отурат эле бир алдында. Анан апама түшүп гүл берейин десем эле эч бир эмоционал баягы элдер кол чаап анын үстүнө ушундай учурлар болот. Жашырып койгон учурлар көп болот. Бирок зор го да мындай карманып. Анан анда сизден бир азыр чыгарма сураналы. Өзүңүздүн репертуарыңызда азыр кайсыл ырдагыңыз келсе ошолорду айта берсеңиз болот. Подкастта да кырдалабы? Өзү негизи ошентип айтып койсоңор болмок экен. Мен аккордеон алып келмекмин да. Бул подкастта жөн эле суроо жооп болот дегенден сүйлөшүп отурат окшойбуз деп. Аккордеон менен ырдап бергеним мен өзүмө да жакшы болот эле, элге да жакшы болот эле да. Азыр мен бир ырды музыкасы жок эле ырдап бергенге караганда сүйлөшкөнүбүз кызыктуураак болот болуш керек. Баштап атасызбы ырдагандан азыр? Жок, ырда десең ырда берем, кызыксыз да мындай. Бул илгерки неме да, бул метод да. Мурда ушундай болчу, мурда эфирлерге келсең бир ырдап бериңизчи дей берет эле да. Азыр жана эртерээк айтып койупсуңар да, мен аккордеон ала келмекмин. Концерт деле коюп бермекмин да. Жарым саат, бир саат смело. Негизи ырдатпайбыз деле, бирок эми комментарийлерден суранып калышат да, бир ырдатып койсоң ушуларын аябай сонун болот эле дегенсипчи. Жөн эле бир шинель таштап коюңуз. Неме деген? Мен пенде шашпаган деген ырдап берейинчи анда. Эйнимде артылган куржун толо ырым бар. Жүрөгүмдө басылган сандык толо сырым бар. Чырмалышкан дүйнөмдө чечилбеген түйүн бар. Теңеле албай башкага тебеленген сүйүм бар. Мен пенде шашпаган, жараланган аксаган, жараткандан бак тилеп, жаман жолго баспаган. Мен пенде жашыкмын, дале болсо ашыкмын. Аруу сүйгөн жан элем, кай жеринден жазыктым. Сонун. Аккордеон жакшы болмок да могу. Макул, анда урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр кичине тыныгып алалы. Өктөм Сапарулунун репертуарындагы кичинекей музыкалык чыгармага барып, андан соң эфирибизди улантабыз.
Мына ушундай сонун жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырды. Биз болсо эфирибизди алга карай улантабыз. Коногубуз албетте кыргыз эстрадасынын көрүнүктүү инсандарынын бири Өктөм Сапар уулу. Бүгүн азыр музыка дүйнөсү тууралуу кеп кылып аткан учурубуз. Анан кийинки суроом дагы ушул музыкага эле байланыштуу болсун. Кандай ойлойсуз? Музыка сизди адам катары кандай өзгөрттү? Музыкабы? М, Же кесиппи могу? Кесип. Жакшы жакка өзгөрттү. Мгм. Баягы мен ушул подкаст башталгандан бери азыр айтсам 3-чү жолу айтам. Любой нерсени туура жакка пайдалансаң, туура жакка жыйынтык берет да, мындай. Мен мисалы үчүн ошо бул музыка чөйрөсүндө анан ырчылык элдер менен сүйлөшкөндө этият болуп сүйлөшүүнү үйрөттү. Себеби таанымал адам же мындай Туура эмес басып койсо, туура эмес ичип койсо, ушундай нерселерди анан мындай өзүңдү этият кармап бир жерлерден оолак болуп жакшы жакка аракет кылып мындай элге жакшы жагыңды көрсөткөнгө аракет кылып жүрүп жакшы болуп каласың да өзү. Бирок мен жакшы болуп калдым, жакшы болуп кала элекмин билбейм, бирок ушул өзүңдү абайлайсың да, мындай жаман жакка барып, жаман жакта жүрсөң элдер көрүп калса жаман деп ойлойт да, ошон үчүн ошондой ойдон качып жакшы жакка өзгөргөнгө бул кесип мындай мага жардам берди же кандай же муну эле жакшы билем. Билбейм, иши кылып мага жакшы эле мындай жакшы жактарын көп көргөздү бул өнөр, ушул чөйрө. Ооба. Маданият адамдары баары бир коомдун көзгүсү сиздерге карап түзөлөт. Анан кандай ойлойсуз? Сиз элге кандай үлгү берип атасыз? Ооба, туура. Бул үлгү биринчи эле үй бүлөдөн башталат да, мисалы үчүн баягы өзүң биринчи өзүңдүн үйүңдөгү өзүңдүн кичүүлөргө үлгү болушуң керек. Тарбия унутуп коюшат го, мисалы үчүн сен бирөөнү тарбиялаба, сен өзүңдү тарбияла дейт го, себеби башка адамдар сени ушу көрүп анан ошого карап түзөлүп болмок. Үйдө деле ошондой да. Ошентип ошондой үйдөгү тарбия менен жанымдагы инилерди, жакындарымды ушу жакшы жакка тарбиялап жүргөнсүп жүрөм, бирок анан жалпы элге кандай тарбия берип атам билбейм. Ойлонуп көргөн эмессиз? Жалпы элге эми мен баягы өтө популярдуу эле ырчы эмесмин да, мисалы үчүн бир жерде элдин талкуунда баягындай көңүл чордондогу деле адам эмесмин мен. Ошон үчүн эми ошентип жүргөн адамдар болуп жүрсөм, балким ошондой алдыда болмокмун, бирок мен өзүмдү ар дайым аркага тартып мындай жүргөндүктөн мен көп байкалбай жүрөм да. Ошон үчүн өзүмө караштуу адамдарга жакшы эле мындай Өзүңүздүн тегерегиңиздеги чөйрөңүздөгү адамдарга, Анан сиз көбүрөөк таанылууну издейсизби же ички тынчтыкты издейсизби? Тынчтыкка көбүрөөк жакынмын, бирок мен мындай эс алганда деле мындай өзүм ыз чуусу жок, тынч, топу ушундайлар эс алганды жакшы көрөм. Эгер таанылууну тандасам, элдерге окшоп хайп кылып же бир тескери жолдор менен биздин элдин жалпы түшүнүгү мындай да, жаман жакшылыкты 1000 жолу жакшылык кылсаң дагы эл тааныбай бир жерден атайын бир жамандык кылсаң таанылып кетесиң да. Жамандык кылып тезирээк тааныласың, биздин элдин түшүнүгү ушундай. Жакшылыктарын көрбөйт эч ким мындай. Бул эми биздин сферага деле тиешеси жок. Бул бардык эле адамдар ушундай да, менталитети ушундай. Ошону таанылып алсам болмок да, бирок андайга мен жол бербейт да, мындай. Бат жанган жылдыз бат үчүн кошуласызбы? Ошол мисалы хайптын үстүнөн. Эми анын баары жумуштан, эмгектен да. Бат таанылып, балким жакшы эмгек кылып бат таанылып кетти, андан кийин да жакшы эмгек кылып жүрөшү мүмкүн. Хайп болуп таанылган менен бат таанылган экөөнүн айырмасы бар. Мисалы үчүн бирөө жакшы эмгек кылып туруп тез бат таанылып кетиши мүмкүн да. Хайп деген бул мындай да, мисалы үчүн бул тоже бир метод болуп калды да. Хайп деген биздин сферага көбүрөөк тиешеси бар. Анан депутаттар деле ушуну колдонуп калды акыркы күндөрү чот. Анан бизде мындай, мисалы үчүн бир ыр чыгарар да, өзүң бир нерсе хайп болуп, ызы чуу болуп, элдин көңүлүн бурдуруп туруп, анан кийин ошолорун чыгарсаң, ошолорун угушат. Ушундай сыяктуу ходдор бар да, мындай. Ушуну колдонушат, бирок менде андай жок, бирок андай
жок болгондуктан ошон үчүн биз анча деле мындай элге кызыксызбыз да. Түшүнүктүү. Негизи жеке жашооңузду көп ачасызбы же көбүнчө сактайсызбы сыр кылып? Мен жеке жашоом эч кимге сыр деле эмес. Элдин баары билет. Анан соцсеттерде сурагандарга түз эле айтып жооп берип эле жүрөм. Менде негизи жашыра турган эчтеке жок да. Анда Ошо бир уулум бар, бир уулум бар. Келинчегим экөөбүз баш кошконубузга 23 жыл болду. Мен 19 жашта үйленгөм да. Жашоого эрте аралашкан Мен 16 жашта мектепти бүтүп, жанагындай өзүм жалгыз оштторго барып, чоң шаарларга окууга өткөндөн экинчи курстан отуруп 19 жашта бүтүп калып атпаймынбы мен окуу жайдасыз. Азыр 11 класста 19да бүтүп атышабы, эмне эле болуп атат. Ушу жашоом шашылыш эле болуп кетти ушу. Бирок ал пешенеге жазылган да. Бирок шүгүр келтирдим да, ушу жакшы жазылган экен. Жашоого эрте аралашып, эрте бышып. Мен досторум деле жалаң өзүмдөн чоң кишилер. Өзүм менен теңдер деле бар, өзүм менен кичинелер деле бар, бирок мурдатан илгертен тааныш досторумдун көпчүлүгү менден чоңдор. Анан уулум бар деп калдыңыз. Менин билишимче уулуңуз дагы ушул чыгармачылык чөйрөгө жакынбы? Же окуп атат азыр. Музыкалык мектепте быйыл бүтүп атат ошол Бешеналиева искусство университетинин бүтүрүүчүсү. Анан негизи кээ бир ырчылардын интервьюларын карасак айтып калат го. Колуман келсе бул чөйрөдөн алыс эле кылмакмын депчи. Сиз кандай кеңеш бересиз? Макул элесизби негизи чыгармачылыкка аралашуусуна? Мен башында бир хирург болсобу деген ойлор бар эле биз. Мен эле эмес, туугандардын көпчүлүгү. Менде бир жалгыз эле бала бар да, анан хирург кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деген мененчи, ал Кудай пешенесине жазып койт экен. Ал биринчи класс, экинчи кичине же даже 3 жашында эле ушу ырдап баштаган. Анан мен үйдө жазып жүрмүн, кээде аранжировка студияларым үйдө да болгон, учурлар көп болгон. Анан музыка жазып атсам, келип менин жанымда туруп, анан пианино менен ал билген ырларды акырын чечсең ошону чөткө ырдап койгон учурлар болот эле да, мындай тондон чыкпай. Акыры модуляция деген терминдер бар да, ошолорду мындай модуляция кылсаң ага да түшүп, ырдап кете берет эле да. Анан ошентип мындай сулуктары жакшы болчу да. Анан ошентип бир канча бир 5-6 класста окуганда, 6 класста экен, 5 класста. Мен үйдө бир гитара сатып алып койдум. Мен гитара деле чертпейм өзү. Бирок кээде студияга записке керек болуп калат деп алып койдум эле. Анан бир учурда үйгө барсам, гитара чертип отуруптур да. Баламчы. Каяктан үйрөндүм десем, немеден, YouTube'дан дедим да. YouTube'дан эле үйрөнүп алдым өзүм да. Чертсең десем, чертти, жакшы эле чертти да. Анан мен өзүмдүн бир арманым бар, комуз черткенин билбейм да. Комуз. Анан ошо мен өзүм черте албай калдым эле. Ушун гитара чертсе комузга деле берип коеюнчу да. 7 классында Аскат Жетиген бар го, ошого Аскат Жетигенге ушунду сүйлөшүп, 1 айга комузга берип койдум да. Мындай 1 айлык өзү балдарга сабак өтөт экен негизи алчы. Анан 1 айлык акысы канча деп сурасам, анан мынча деди. Берсем, ошо берген күнү эле Аскат мага чалды дагы. Бул балаңыз деди, мен 1 айда өтө турган программамды бул 1 эле күндө бүгүн эле жаттап койду деди да. Ошо 1 ай бою окута бер ошону, кайра. Анан 1 ай бою ошо үйрөнүп комуз чертип калган. Гитара чертти, комуз чертти. Анан бир 7-8 класста окуганда бир Yamaha алып койдум үйгө, атайын элечи. Алып койдум дагы. Yamaha чертип жүрмүн да. Анан мен айттым, муну Yamahаны мен үйрөтпөйм дедим да. Өзүң үйрөнүп кетсең, черте бер. Анан үйрөтүп кой, андай деген болсоң уже болбойт десем, анан үйрөнүп, андан чертип калыптыр. Анан карасам, ушу музыкант болуп келатат да. 9 классты бүтүрүп туруп, анан Күрөнкеев деген Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык училищеге тапшыртып койдум, барабанга. Ушуну ар кайсы инструмент болуп кетти да. Аны бүттү, андан кийин дагы бир жолу билимин жогорулатып алсын деп ушу Бибисара Бешеналиева атындагы искусство университетин тапшырып, быйыл бүтөт анда. 22-де. Аябай таланттуу уулуңуз бар экен, чындыгында эле. Мисалы үчүн бирөөнү 20 жыл окутсаң деле андан эчтеке чыкпашы мүмкүн. Бул азыр пока белгисиз. Таланттуу болуп, өзүнө өзү эптеп кетсе ошол. Мен мисалы үчүн буга каршымын, тиги жакшы деген деле оюм жок. Өз эркине коесуз. Просто бул өзүнө өзү эптеп кетсе эле болду, ал кайсы тармак болсо дагычы. Кайсыл бир деңгээлде сиздин дагы таасириңиз тийген окшойт үйүңүздө музыка жазсаңыз, ошону уга берип, кызыгууңуз артып кеткен чыгар. Балким. Анан эгерде чыгармачылыкка аралашып баштаган учурда
кандай кеңешиңизди бермексиз? Мен бир ыр жазып бердим, бир эмес, 2 ыр жазып бердим ошо даярдап анан. Мисалы аны мен өзүм тияктарга тааныштарга чалып, анан бияка кетирип койгула, анан радиого берип койгула анан деп анткен жокмун да. Ал өзү кыйынчылыкты көрсүн, ал өзү кантип кандай жол менен барыш керек үйрөнүп, анан ошентсин деп мен ыр эле жазып берип койдум, анан өзү жүрөт ошо иши кылып. Башка бирөөлөр бар да, ыр да жаздыра албаган жүргөндөр бар да. ооба. Мында жок дегенде ыры бар да. Өзүнүн аракети Өзү мындай менен жалкоолук көрсүн кылбасын деп атасыз, атам да. Өзү азыр студияда, мисалы үчүн менин студияма деле азыр отуруп иштеп калды. Мындай үндөр жазып анча мынча өзүнө тиешелүү баягы кичине анча мынча аранжировкалар жазып калды. Кичине өзүнө 1-2 сом акча иштеп баштады дегенде. Анан ошолорун карап коем, бирок мындай жакшыраак болсун депчи. Баягы ошибкаларын мынау туура эмес экен, мынау туура экен деп ошолорду оңдоп коем кээде. Сонун буюрса сиздин жолуңузду жолдоп, кыргыз элине таанымал ырчылардан болушуна тилектешпиз. Анан музыкадан тышкары эмнени жакшы көрөсүз? Мүмкүн хоббиңиз бар чыгар, мүмкүн кайсыл бир спорттун түрүнө кызыгасыз? Көкбөрү. Көкбөрү. Өзүбүздүн маданият тармагындагылар маданият Көкбөрү деген командабыз бар. Ал жерде ырчылар бар, тамадалар бар, көрүнүктүү инсандар бар. Бир жумада бир жолу Көкбөрү чыгып турабыз. Жалда ушул жерде ипподромдо. Ошо ат мингенге кызыгам. Атыбыз бар ошо. Кээде мындай меники баягы отуруп иштеген жумуш да, студияда кеч. Анан белдер ооруп калат, талып калат, анан же барып бир жерге футбол ойной албайсың, же бир залга барып турниктерди тартып ойной албайсың. Анан ошо атты эртең менен туруп обедке чейин, түшкө чейин ошо ат минип, анан түштөн келип алып, жуунуп алып, жумушка келип ушундай деле кылып коем кээде. Кээде жумуш көбөйүп кеткен, ат минилбей калат. Иши кылып ушундай атка, жаныбарларга кызыгам. Сонун бала кезиңизден кызыгасызбы ат чабууга? Бала кезде айттым го, бизде кыйынчылык болгон деп, анан өзүм бир ат сатып алып туруп мине албай калган арманым бар болчу. Кийин ошо Кудай таалам ушундай мүмкүнчүлүк берди да, анан эми болсо деле ушуну колдонуп атабыз. Айылда мал багып деле жүргөнбүз да кичинекей кездечи. Бирөөлөрдүн атын минип алып баксаң оңоюраак, көп баспайсың. Булак чабайын десең, ал бирөөнүн аты чаптыртпайт. Ушинтип иши кылып ушу айылдын кадимки балдарындай эле чоңойгонбуз да. Берге деле келип алып ушу айылдагы жашообузду улантып атпайбызбы? Албетте. Сонун. Анан азыр сизге кичине мындай фантазияны күйгүзө турган суроо берейинчи. Эгерде адамдарга, элдерге өзүңүздүн артыңыздан бир гана чыгармаңызды калтыра алсаңыз, кайсыл ырды калтырмаксыз? Өзүм ырларыманбы? Өзүңүздүн ырларыңыздан. Менин ырларым көп да, анан кийин кайсы бири калыш керек экени жөнүндө ойлонбоптум, бирок мен алар ырлардын баардыгы бирдей эле сезилет да мага. Бөлбөйсүзбү? Бөлбөйм да. Жүрөгүңүзгө жакын болгон? Жок, андай жок бизде. Мисалы үчүн жаңы жазылган ар бир чыгармаң ошолордун баардыгынан жакшыдай сезиле берет негизичи. Анан убакыт өтүп, анан ар бир ордун таап кете берет. Өзүмдүн жараткан чыгармалардын баардыгы бирдей эле сезилет мага. Баардыгы окшоштой элечи, мындай уровеньдери бирдей эле сезилет да. Көбүнчө шаңдуу ырларга басым жасайт окшойсуз. Менде кайгылуу деле ырларым бар, анан жай ырлар деле бар. Мен бирдей алып кеткенге аракет кылам. Бир жайы болсо, бир тез ыр. Анан ошол тез ырларды көпүрөөк ырдагай турган жерлер болуп калат да. Анан ошон үчүн ошолорду угуп калсаң чыгат окшойт да. Мүмкүн элдин талабы ошол. Тойго барып алып бир арманыңды ырдай албайсың да, ошондой сыяктуу да. Эгерде азыр бизди көрүп, бир башынан оор сыноону, учурду көрүп аткан көрөрмандар болсо, сиз кандай кеңеш бересиз? Эми сыноо ар бир эле адамга берилет да. Эми биз баягы пенде болгондон кийин Аллах таалам ар кандай сыноолор менен сынайт. Ошого туруштук бериш керек да, мындай. Ал үчүн ошо намазга бекем болуш керек, намаз окуш керек, анан динге бекем болуш керек. Кайсы кесипти кылып атсаң дагы намазың калып кетпесин деп коет го, ошол сыяктуу. Өзүнө ишениш керек. Анан бул калып тура бербейт, ал өтөт. Ал ошого ишениш керек. Анан ошо аракет кылыш керек. Самый главный алдыга бир максат койду, ошого карап бир кадам кол менен тырмыш болсо да жылганга аракет кылыш керек да. Анан жыйынтык болот. Сөзсүз.
Анан кээде деген адам эми ар кандай да бир күнү көңүлүбүз көтөрүлөт, бир күнү түшөт. Анан сизде деле ошондой чыгармачылык кризис келсе керек да, же болбосо кээде эч нерсеге көңүлүңүз толбой, ичиңизде бир боштук сезим жаралган учурлар болсо керек. Ошол учурдан кантип чыгасыз? Чыгармачылыктабы андайлар болот. Мен бирок ошондой учурларда айттым го, ат минип кетип калам мен талга чыгып. Ат Бишкек шаардын эле четинде да 15 мүнөттө эле барып калам. Же болбосо айылга барып келем, бир сыйра перезагрузка кылып келем. Айылда жашоо башкача, илгеркидей эле жашоо, мурун кандай жашоо болсо азыр деле ошондой эле жашоо болуп атат. Мен барып кадимки эле кетменимди көтөрүп талга барып иштеп ошентип аралашып жүрө берем акта. Элдер билет мени. Досторум, классташтарым менен деле ошо айылдагы кишилер менен айылдашча эле сүйлөшүп, ошолордун немесине мындай кандай Чөйрөсүнө аралашып ушундай кетейт. сыяктуу да. Ошон келип анан кайра музыкамды жаза берем. Жаратылыштан эс алат экенсиз да, демек э? Ооба. Жаратылыштан чалып алат экенсиз анын. Сахнасыз, жарыксыз, кол чабуусуз Өктөм Сапар уулу кандай болмок? Бул мындай болгон, мындай учур. Түрмөлөргө да концерт бергенбиз да биз. Бир учурларда, азыр эми көп, бир 10 жыл болуп калды, 10 жыл мурунураак. Түрмөдө ошондой кол чабат деген түшүнүк жок. Ал жерде кол чаппайт. Бирок кадимкидей концерт койгон ушундай клубдар бар. Концерт коюлат, сахналары бар. Элдер отурат кадимкидей мындай залда, мындай концерт көрүп отурат адамдар залда, ошондой эле залдар бар да. Анан ырдап бүтсөң, эч ким кол чаппайт, жөн тип жалдырап эле карап отурушат. Аларда андай жашоо закону башкача да. Жарык болбосо болбойт, бирок жарык эми кандай, капкараңгыбы? Жок, менин суроомдун маңызы мындай болчу да, эми ырчылыктан ал оолак болсоңуз, өзүңүздү кайсыл жактан көрмөксүз деген сыяктуу. Эгер ырчы болбосом, мен деле эл катары Россияларга бир сыйра бир-эки жолу иштеп барып, мигрант болуп келип, айылда дыйканчылык жүрө бермекмин. Мен эгер ушундай эле жүрчүмүн да. Анан эми кичине олуптуураак суроо берейин. Жашоодогу эң чоң коркунучуңуз эмне? Эмнеден коркосуз өмүрдө? Жашоодо мен ушул өмүр бою жашаган жашоомду утулуп калуудан корком да. Мисалы үчүн, өмүр бою жашаган жашооң, кылган эмгегиң, үй бүлөң, юртуган бар жогу мындай жөн эле бир кандай десем, текке кетип калышы мүмкүн го. Ошондойдон корком да. Мисалы үчүн, жашоого утулуп калуудан корком. Мындай кыскартып айткандачы. Эми жакшы жашоого, туура жашаганга аракет кылып жүрөбүз да. Ушу өмүрүң аягына келип туруп, эч ким эмес болуп калсаң тоже жаман. Жашоонун сизге берген эң чоң сабагы барбы? Болсо кандай? Жашоонун сабагы, адам азыр ушинтип экөөбүз сүйлөшүп отуруп деле өлүп калышы мүмкүн экен да. Мен ошого кайыл болгом. Мен азыр 1 жылдан кийин мындай кылам, анан 2 жыл 40 жашым 40ка келгенде мындай кылам, анан 45те мындай кылам, 50 жашка чыкканда мындай кылышым керек деген сөз, бул жөн эле план экен да. Эми планды кылып кое берген жакшы, бирок менде 2 жолу случай болду. Бир тууган тайкем менен кечке сүйлөшүп отуруп, мен кетсем өлүп калгам да. Мен 10 мүнөт нары бассам үзүлүп калып туруп кайра келчемчи. Ушундай жөн эле сүйлөшүп отургам, эч ооругам да эмес. Ушундай экен да жашоо. Ушундай экен. Мен бир тууган байкем ушундай 38 жашында, кичине ажырап тургунчу деп эле үзүлүп кеткен, ушундай да. Ошон үчүн көп нерсеге деле аракет кылбайм мен. Кандай десем, Жашоонун агымы менен жашайсызбы? Өлүмгө даяр болуу сабагы. Ар учур, любой учурда даяр болуп жүрүш керек деген менде эме келип калган да. Анан бир өкүнгөн чечимиңиз болгонбу?
ушуну кылбай эле койсом эмне болот эле деген Жок, сыяктуу. мен айттым го жана артымда бир нерсе болуп өтүп кеткен болсо ага мен кайрылбайм ага. Өкүнбөйм. Себеби өкүнгөндө эмне? Башың ооруйт. Сонун ошол болгон окуяны ошол жерден эле кое берип коесуз. Ооба, менде көп эле болот мындай. Сонун сапат. Анан адам канча жашка келбесин үйрөнүүнү токтотпошу керек Туура. дейт. Сиз азыр эмнени үйрөнүп атасыз? Эмненин үстүндө иштеп атасыз? Мен үйрөнө элек нерселер али көп. Адам баягы 75 жаштагы студенттер деле бар го, ошондой сыяктуу да. Биз кыла турган иштер көп али. Мен бир нерсени кыла элек болгон болсом, значит мен ошол нерсени үйрөнө элекмин да. Ошон үчүн күндөн күнгө бир нерселерди үйрөнүп, күндөн күнгө мындай жакшы жака алдыга жылганга аракет кылып эле жүрөм, бирок Алдыда бул нерсени үйрөнө элекмин деп айта албайм бирок. Мындай пландарыңыз барбы? Мына ушуну үйрөнүп койушум керек эле деп ойлонуп койгончу. Ошо комуз серткенди мен дагы деле үмүт кылып жүрөм, үйрөнөм депчи. Эми кийин айым караганда комуз серте отурат экен деген ой эмес бул. Жөн эле для себя мындай жагат мага. Жаш өткөн сайын уже айтыштар кууп каласың го өзү негизи. Мен айтышка да кызыгам, бирокчу кызыгам дагы. Мага Алы Туткучев айтты эле ошол. Айтыштагы өзүнүн обондору бар го, ырлары бар го. Деген. Ошо айтыша турган бир обон жазып берчи жаңы деген да. Анын үчүн комуз серткенди үйрөнүп туруп анан кийин өздөш ошол чыгарыш керекпи деп дагы. Аны мындай пианино менен эле чыгарса болот, бирок комузду үйрөнүп алып туруп ошону менен чыгарсам деген ниеттерим бар. Мисалы үчүн аккордеон менен бир 15 чактыр жазып койгум бар быйылкы пландарымда. Ушундай. Мурда мисалы үчүн Бекборбиевдин альбому бар эле. Делбирим, Жамиля, Айгызым, аккордеон кассета бар эле да, ырдалган. Аны силер кассета деген билбей калдыңар окшойт го, бирок бир кассетага бир 15 чактыр атат эле да, 15, 16, 12 ушундай. Анын ошо бир жагын угуп, анан кайра экинчи жагын, эки жагында тең ырлар болот эле да. Ошону альбом деп коет. Альбом. Ошондой сыяктуу бир дискке же бир ушундай 10-15 чакты, 10 чакты бир чыгара турган ыр да, киши кылып. Аккордеон, гитара жазып койгон ырларым бар, эки-үчөө. Сөз жаза албагандыктан ошо сөз жазгандарга көбүрөөк муктаж болуп калып атам. Ошого кичине кечигип атат. Негизи сөз жазгандар азыр көп эле? Көп эле. Бирок кимдир жазган, мисалы үчүн бир акындын сөзү мага туура келбейт. Баягы эме деген вкус деген бар да, табит деген бар го. Бирөөнү жакшы жазган болсо дагы мен табит менен туура келбейт, туруп кала берет да кээдечи. Анан кээде анча эмес деле жазса ушу жагып калган болушу мүмкүн. Ошентип бул ырды эми жакшы жаман экенин биз билип деле ылгап деле калдык го, бирок ушу жакшыраак сөздөр менен жазганга аракет кылып атабыз да. Баягы эптеп-септеп ары бери сөздөр менен ырдап өтүп кете бере турган жаштан өтүп калдык да. Олуттуу көз караш менен караппы? Анан негизи сиз бир жылда орто эсеп менен канча өзүңүзгө ыр жазасыз? Канча клип чыгарасыз? Былтыр 2 клип чыгарыпмын. Бир 4 жаңы ыр жазыптырмын да. Өзү бир 5-6 ыр жетет, 5 ыр жетет да бир жылгачы. Ушуну да 3-4 болуп калып атат азырчы. Эми айттым го, бир жакшы ыр болсо калган ырларың баардыгы ошонун тегерегинде жүрө берет. Мисалы үчүн Бактияр Токторов Буй деген ыр менен канча жылдан бери жүрөт да. Азыр деле акча таап атат, бирок андан башкаларды жазып көргөн, аналар өтпөй калган да. Ушундай сыяктуу бир ыр болот, визитный карточка деп коет го. Сиз ошол өзүңүздүн визитный карточкаңыз катары кайсыл ырды эсептейсиз? Мен билбейм, ошол актриса деген ырымды көбүрөөк суранышат. Анан эч кимге теңебейм деген ырым көп суранышат. Мен да сизди ушул актриса деген ырыңыздан тааныйм. Анан көп жерде жана Динара Акулова экөөбүз ырдаган Өмүр деген ырды суранышат. Ошол ар кандай болуп калат. Кандай ойлойсуз? Бактылуу болуш үчүн адамга эмне жетиштүү? Бактылуу болуш үчүнбү? Жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөгүң, көңүлүң жай болсо, мындай, жүрөгүң ток болсо бактылуусуң да. Жүрөктүн тынчтыгына кантип жетебиз? Жүрөк ток болуш үчүн көп нерсең жетиштүү болуш керек. Материалдык жактан, моралдык жактан,
кемчилигин болбош керек. Байлык, бийлик колдон кире дейт, бирок байлык кичине акча материалдык жактан камсыздандырылган болсоң, ошондо тынчыраак болосуң. Баары бир байлык колдон кире дей берген мененчи, ал жок болсо баары бир тынч болбойсуң. Мындай жөн эле популист боло бербеш керек да. Мен анын ушундай реальный жашоого көп реалистсиз, акча болуш керек. Ал күнүмдүк турмуш, тиричилик, бала чакаң багышың керек. Жамандык, жакшылыктарда болуш керек. Анан ошо кемчилигиң жок болсо бактылуусуң да иши кылып. Бардыгы жетиштүү болсо. Анан кээ бирлер айтат го, мисалы үчүн, мынунча байлык менен ушул бактылуу эмес дейт го. Анын башка недостаткасы бар да, просто. Кудай карап турат өзү. Мындай берген жерден биягын тартып, биягын берсе биягын тартып турат. Анан сиз акыркы негизи эле чыгармачылык концертиңизди качан бергенсиз? Кайсыл жака? Жеке концерт. Өзүңүздүн ырларыңыз боюнча азыр көп эле ырчылар жеке концерттерин берип атат го. Мен акыркы жолу Москвада бердим. Москва 5-6 ай болуп калды. Жакында эле берген экенсиз да. Кыргызстанга, Бишкекке качан Кыргызстанга берем? мен майга пландап атам. Бир 2-3 региондордо чакыруулар бар. Азыр ошол жактарга берип, күзүндө Бишкекке берсем деген оюм бар. БНФС деген бар да, БНФС деген. Телевидениелерде БНФС деген, мисалы үчүн, мен чыгармачылыгым жөнүндө мен жакындарым мындай отуруп сүйлөшүп, мен ошону мен концерт жогорку деңгээлде ошону бир концерттик деңгээлге кылсамбы деген ойлорум бар да. Себеби мен ырларымды өзүмдөн башка дагы ырдаган ырчылар көп да. Ал телевизионный вариант кылсаң, аерге бир 3-4 эле ырчыныкы башка батпай калат экен да. Менде көп андай, мен ырларым ырдагандар көп. Мен ошондо дагы ошонун баарын батыра албайбыз, бирок жок дегенде бир 6-7 батырсак болот да. Болжолдуу турду эсептеп көрө аласызбы? Эсептеп көргөнсүзбү? Канча ырчыга ыр жазып бердиңиз? Или канча ырыңыз бар? Жок, аны эсептеп чыгыш мүмкүн эмес. Мен унутуп калгандарым да көп. Мен 2007-жылдан баштап Бишкекте иштеп баштасам, 19 быйыл мына ушул жыл жаңы жылда 20 жыл болот. Мен Бишкекте жашап, аранжировка жазып ырдап жүргөм Бишкекте. Ага чейин Баткенде 5 жыл жүргөм. Аякта да ушинтип эле жүргөм. Музыка жазып туруп. Ушул 20 жылдын ичинде мына Бишкектеги нерсени айтайын мен. Канча адамдарга обон жазып бердим, канчаларга аранжировка жазып бердим. Ошол 2007-2008 жылдары дагы жаздырып кеткен адамдарды аз тааныбайм да, мисалы үчүн. Анын обондору деле эсимде жок, мисалы. Ал ырчылар чыкпай калган мүмкүн. Чыкканы бар, чыкпай калганы бар. Анан популярный болуп чыгып, 1-2-3 жылдан кийин кайра мен ырдабай калдым деп кетип калгандар бар. Аларды унутуп калгандарым канча, ушундай да. Бизде ырчылык мына өнөрдө кээде мындай бир популярный болуп турса, жылдыз оорусу кармап, анан ылдыйдан бутунан бирөө тартып түшүрүп койсо, башы ырдабай калгандар деле көп да. Ушуну жашоону көрүп атабыз го. Азыр ырчылар көп дешет го. Таш ыргытсаң ырчынын башына бар тет дешет го. 2007-2008 жылдары мындан 2-3 эсе көп болчу. Азыр жакшы эле. Жөнөкөй адам катары өзүңүздү кандай сүрөттөмөксүз? Өзүмдү өзүм сүрөттөгөндө өзүңүз сүрөттөп көргүзчү. Мындайнам деп. Акыркы учурларда бир аз жалкоолугум кармап жүрөт. Жалкоолуу мындай. Ошо жалкоо болуп жүрөм. Көп биле нерсеге. Мисалы үчүн бир эле бир ырчылыкка эмес, же бир мен кыла турган иштер көп болгондуктан ошолор бүтпөй атканына өзүмдү өзүм күнөөлөп, неге андай болуп деп жүргөнүм үчүн. Бирок болот Кудайым буйрса. Өзүм аракет кылбай атам. Жалкоо болот. Ошону сүрөттөй алам да. Кандай сапаттарыңызды айтып бере аласыз? Билбейм. Менин сапаттарым бирөө айтып берсе жакшы болмокпу? Мен өзүм айтсам мактанып, же өтө жамандап салыш мүмкүн. Жөнөкөйлүгүңүз бар, Жөнөкөйлүгүм бар эми. Сонун. Азыр бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калган учуру. Сизге эркин микрофон суналып, кыргыз элине кайрылуу жасалсаңыз болот. Камера сизге. Жакшы подкаст болду. Силерге рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген. Оны кеп качан отурганда биринчи жолу. Бул эч нерсе эмес, эркин формат. Ошо подкаст дегениңерге мен анча-мынча подкасттарды көрүп жүрөм да, ошон үчүн мен костюмчумдарым да бар болчу машинада. Аларды кийинип, чачтарымды тараганга жетишкен жокмун. Анан
кандай болсоң ушундай эле чыга берген жөн эле жасалма болбой деп. ооба сону болуп турат да. Сакалдарым Жасалма жакшы болуп алынбай жүрөт, ооба. болуп келе берди. Анан подкаст деген ушу интервью эле турбайбы? Биринчи жолу берип атам да, анан көрүп атабыз. Буга чейин көп интервьюларга барбай жүргөм мен. Себеби азыр көп анча-мынча телеканалдар же болбосо телерадиолор бар да, радиолорго караганда жөн эле өзүңдүн инстаграмынан көбүрөөк адамдар көрүп калган учурда. Ооба. Ошон үчүн аларга берген интервьюну өзүм эле инстаграмга чыгарып коеюн деп жүрөм, бирок антип эле чыгарган жерим жок. Бирок ошентип жүргөм, анан силерге подкастка келдим да, атайын ичимде кандай болот көрөйүн деп. жакшы болду. Рахмат. Ушул элибиз журтубузда тынччылык болсун. Элибиз журтубуз тынч, тоок болсо, анан майрамдар, жакшылыктар боло берет. Ошол жакшылык күндөрдө көрүшүп жүрөлү. Кудайыма чексиз шүгүр. Ушул күндөргө жет, мындан да жакшы күндөргө жетели. Сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда биздин подкастыбыз дагы соңуна чыгып калган учуру Өктөм Сапар уулу менен бир сонун маек курдук деген терең ишенимдебиз. Сиздерге дагы жакты деген үмүттөбүз. Албетте комментарий бөлүмүнө кирип дагы YouTube тиркемесине дагы кирип буюрса, ошол жактан өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып өтсөңүздөр болот. Баардыгыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Кызматыңыздарда болгон Керемет Эргешбекова. Кийинки эфирлерде жүз көрүшүп амандашканча сак саламатта туруңуздар.